5 баланын энеси Гүлкайыр Дүйшеева мындан 1 жыл мурун өмүр менен өлүмдүн ортосунда күрөшүп келген. Ал боор оорусу менен жабыркап, тез арада Индияда операция болушу керек эле. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду муктаж энеге кайдыгер карабай коомчулукка алып чыккан. Элдин боорукерлиги менен керектүү каражат чогулуп, чет жерден аман эсен операция болуп келген. Азыркы учурда Гүлкайыр эненин акыбалы жакшы. Урматтуу мекендештерим, элдештерим, силердин берген жардамыңыздын аркасында мен мынтип жаңы жашоого келип, эми үйдүгө кайтып баратам. Кайрымдуу бол фонду муктаж жарандарга ар тармактан колдоо көрсөтүп келет. Мындан көп жыл мурун фонд майып кыздары менен күн кечирип келген энеге саан уй алып берген. Эми келип калат деп бирок үмүтүмдү үзбөй жүргөм. Айтышканда бирок уй келет деп ойлогон эмесмин да, эми баягы. Менде өзүмдө телефондо жок жанагындай WhatsApp деген. Простой менен эле жүрөм. Ар кайсылар айтып жүрүштү. Ай сага уй берет экен, тиги берет экен деп. Анан эми буйруганы келе деп коюп. Арадан 6 жыл өткөн соң бир саан уй 15ке айланган. Бүгүн алгандын бергени бар деп бир кезде муктаж болгон эне Гүлкайыр Дүйшеевага бир уюн берди. Анын бир эле талабы бар: уйду сатпай башын көбөйтүү. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер, замандаштар. Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Эмне үчүн шүгүрлөр болсун? Биз шүгүрлөрдү эмне үчүн айткыбыз келет, анткени бизди жоктон бар кылды жараткан. Бирок бар келип мына жаратып койгон жашоо аламда инсан кылды. Бизди инсан кылып жаратып, инсандардын арасында бизди мусулман кылып жаратты, адамзат арасында. Бирок ошончо дагы мусулманчылыкта өзүңө каалаган жакшылыкты өзгөгө каала деп айтылат. Икром муслим деген бар, 6 сыфатта. Мына ошонун бири Берүкүл эжекебиз, энекебиз турат жанымда. Бирок мына мондай биздин замандаштарыбызды, карындаштарыбызды ушундай бир күчтүүлүгү менен ушундай карап, багып келатканын биз кабар алып, мындан 6 жыл артта биз буга чейинки чыгарылыштарда маалымат бергенбиз. Бирок бүгүн биз жакшылык менен бөлүшөлү деп турабыз. Мына ушул энекебизге бир уй алынып берилип, бирок ошол уй 6 жыл ичинде ондогон уйду көбөйтүп, башына бүгүн короо толтура торпогун ушундай бир сонун кылып берекелүү мындай эмени камтып жетип отурат. Анан эми бул нерсенин баардыгы мээнеттен ушул байкеме рахмат, ушул үйдө ушул эжебизге рахмат. Ошол нерсени баягы кумга сиңгендей эле жок кылып же сатып берип кол кушур отуруп калса деле болмок. Бирок буну ушун улагандыктын себебинен бүгүн мына Берүкүл эже мына бул жактагы эжекебизге уйду 10 уйдун бир уйун бияка берип атат. Бул деген берешендик. Бул кыргыздын мындай өзгө улуттан өзгөчө биздин сапатыбыз бул. Ушу Кудайга шүгүр, кыргыз кыйынчылыкта бирин таштаган эмес. Анан ушул Индияга бар операция болуп келген Гүлгакы деген энеге мына бул уй эжекем күлүп жайнап, жаркылдап, жашнакай тапшырып атат. Мен азыр бул жерде туруп, берип аткан адамдын дагы жүзүндөгү жылмаюуну, алып аткан адамдын дагы жүзүндөгү жылмаюуга себепкер болуп аткандыгыма мен дагы кубанып турам. Алла разы болсун сиздерден, Берүкүл эже. Эч убакта оорубаңыз, дагы да болсо берекени берсин жараткан Аллах Таала. Берген кеселеп берем деген. Анан ушул кыздарыңыздын кашында аман болуңуздар, байке экөөңүздөр. Кудай буйруса. Анан сиздердин да кандай көксө, ой тилек, максатыңыздар болсо Аллах Таала ошону орундаткан болсун. Ошол барыңарга агаларым аман эсен деп, уюмду түшүрүп, сизден бысымылда деп атаңарды берип, ичкиле. Мен де ушул ак ниетиммен берип атам. Мен да тиги уй, бул уй деп мен принимать эткен жокмун көңүлүмө. Зато ошол уй келген уюм мени кадимкидей мен миллионерши деп башкарып. Ошондой эле атка таптырып жүрө бериңиз. Ай, көчө сен деги мындай уурчан баланы бакпай эле. Сен деген миллионерши, он баштап ютубта жүрөсүң дегенде. Ошол айткандай буйрсун. Өзүңүз бир батаңызды алып берип узатып коюңуз, анан тияктан бизде апалардын батасын сизге узатайлы. Эмне дейм? Бүгүн жакшы күн, силерге да күн ачылып, эмне дейм, жанагы ооруган эжебиз айыгып, небере чөбөрөсү көрсүн, көпкө жашасын. Бул мал болсо үстүнө үстү кошулуп, картайганга чейин туруп
кой бербей жана мен чалым айтканда Азамат берген уйдай ошондой ак сүтүн ичип артынан майлуу сүттүү болуп анан силерден бир жакшылык эле күтүп турайын дайыма жакшыбы экен жакшыбыз деп ошол айткандай сиздерге да чоң рахмат ушинтип боорлаш болуп келип Азамат уулуна чоң рахмат мен ошол үчүн бул баланы сыйлайм анткени мен кыйналганда ушул бала тааныбайм жана жетекчи беле эмнеле деп коюп жүрүп анан бир күнү келсе өзүм уялып калдым ошол айткандай балам сага да айтарым алла ыраазы болсун эки дүйнөдө бактылуу болгула барыңар ичиңе ийгилик жолуң ачык болсун асманың ачык болсун эч кандай жаман жумандар артыңа жол бербей турбасын жолуң ачык болсун балам сен канча кишилерге сооптук кылсаң ошончо сага ошол ийгиликтер берсин алтыным ошо эмне деп айтсам балдарың аман эсен болсун ата энең аман эсен болсун ушу сенден да жылмаюу кетпесин азаматым деп эле жүрөм мен баягы анан кийин баягы келдиби сиз уйтуп да деп мактанып калган таксиде ошондой да рахмат эл журттун батасын алып жүрөр Азамат берген батаңыз кабыл болсун еще жакшылыктар болсо жолуңуздар Азамат убагында мен жардам ушул кичинекей бир нерсеге бир муктаж болуп аткан болсом бүгүн муктажда турган адамдарга жардам бере тургандагыдай акыбалга жетип калдым шүгүр жашоом Кудайга шүгүр сиздер мага чалып калдыңыз бирок туугандар ушундай берешен элдерибиз көп болсун ушул өзүм деп эмес өзгөчүн дагы ушундай бир камкордукту көрүп бирибизди кубантып бирөөнүн көңүлүн көтөрө жашаштын жолунда анткени биз жакшылык кылсак кылбасак бул өмүр эле өтүп жатат бирөөнүн көңүлүн көтөрсөк көтөрбөсөк дагы бирок ошентсе дагы Кудайга жаккан иш бирөөгө жакшылык кылуу Кудайга жаккан иш жасап жүрүп өтө эле жакшы болот азыр Кудай буйрса тигил эже кубанып сүйүнүп бияка ушундай сүйүнүү менен жылмаюу менен сиздерге узатты эменичи анан эми сиз да жылмаюу менен сүйүнүү менен бул жерде тосуп алып болот атат анан өзүңүздүн ошол эженин үй бүлөсүнө эки ооз сөздөрүңүз Белгилүү эже сизге рахмат мына ушундай биздин абал-халды билип туруп мына бери иним Азамат баары келип чоң убалышта турат мына Горьканын мурдунан кармап отурам мына Горько эмес Горько деп сиздерге да рахмат балаларыңыздардын жакшылыгын көрүңүздөр ден соолукта болуңуздар жамандык болбосун дөөлөттү карлыкта өмүр сүрүңүздөр чымпелибизден ыраазыбыз Азамат сага да ыраазыбыз чымпелибизден өмүрүң узун болсун балаларыңыз эч киреңген болбо ошентип элдин алкышын алып дайыма алдыда жүрөр аке менен жеңилдердин жакшылыгыңарды көрүп төрүңөрдүн көркөңүз дөөлөттү карлыкта өмүр сүрүшсүн кем болбо бар бол аман бол анан кийин биз дагы ушул эмен Кудайым буйрса тийгенем жакшы кишилер экен бизде да бир Кудай буйрса болуп болуп калса байланышып биз дагы бирөөнү биз дагы жардамыбызды берели мына урматтуу бир туугандар биз бир келген дүйнөдө конокпуз бирок бирибиз сүйүнсөк сүйүнтпөсөк дагы жакшылык кылсак кылбасак дагы канткен күндө да бул өмүрдөн өтөбүз өмүрдөн өлүмгө жакындап атабыз биз оорусак оорубасак дагы бирок мына азыр буга чейинкисинде мына энеке ошо оор дарт менен чалдыгып турганда дагы кайдыгер карабаган биз айылдаштарга рахмат айтам ушу айыл элине биздин имамыбызга тууган уруктарыбызга бүт бардыгына терең ыраазычылык рахматымды айтам жалпы жамаатыбызга айылдын биздин жонарык айылынын элдин ынтымагы Кудайга шүгүр ошол эле учурда ушул мынакей жеңеме донор болгон уулуна өзгөчө Даниярга рахмат анткени эмне үчүн дегенде коомчулукта көп аралашып көрүп атам баш тарткан адамдар болуп калат корккондор ошол эле Даниярдын өмүрлүк жарына келинчегине рахмат келин балага анткени себеби мындай учурдар азыр ишене бербесе маселе жаралат бул жерде өтө чоң маселе бар бирок ошондой чоң кыйынчылыктардын аркасында бүгүн жеңем жакшырып келип мына байкеме
жаңы келгенде Наркул байке. Буюрса бул күндөр артта калат, бул кыйынчылыктар артта калат деп жакшыдан ниет кылдык, үмүт кылдык. Бирок ынтымак бүгүнкү күнгө жеткизди бизди. Анан алга жетип эле тим болбостон, анан бул огул уйду 6 жыл мурда бир үй бүлөгө уй алып берсек, ал үй бүлө айтып, бул уйдун башын Азамат, сен алып берген уйду 10 уй кылып койдум, 7-8 торпогу бар, сонун болуп калды, биз аябай ыраазымын, эми бир уйду сен айт, сен айткан адамга берейли дегенен, жеңемди туура көрүп, байке мен жеңем неберелери менен үйдө каймак сүт жеп отурсун, аталар, апалар жакшылыктуу көрүш керек, анткени ошого татыктуу жандар. Ошон үчүн ушундай ынтымагыбыз бекем болсун, берик эжеге терең ыраазычылык, рахмат эже. Ошол уйду алып туруп, сатып же башка кылып жок кылып койбой, ошонун башына баш кошуп отуруп, көбөйтүп, берекелүү кылып, анан минтип кайра өзүңүздөн кийинки адамга тапшырып аткандыгыңыз, бул өзү да чоң мээнет. Ошон үчүн сиздин үй бүлөңүзгө баарысына бекем ден соолук каалайбыз, байке. Ыраазыбыз. Азыр чүйдүн уйу таластык болуп калды, Кудай буйрса. Рахмат. Кудай буйрса. Рахмат. Рахмат.